Якутияда жетим балдарга садака берсек болот. Жетим балдар бардык жерде жетим балдар садака берсе болот. Бирок өзүбүздүн мусулмандарга берген андан дагы жакшыраак. Бирок жетим балдар бардыкча жетим балдар берсе боло берет. Акыйка деген жентек той деген сөз. Акыйка бул эмне? Жентек той. Бала төрөлгөн 7-нчи күнү, болбосо 14-нчү күнү, болбосо эмне 21-нчи күнү ошол жентек той берет. Бирок ал милдеттүү эмес. Ал кылсаң жакшы, кылбасаң боло берет. Балалуу болбой жатса көп жылдан бери искусственный кылса бул күнөө эмеспи? Эгерде үй бүлө ажырашып кетип коркунуч болуп, балалуу болбосо кетирет, бул туубайт деп үйдөгүлөр атакага чыгып алса, ал убакта күйөөсүнүн уруктугун алып, аялдын ичине салып төрөсө болот. Анан базардан эле бирөөнү сатып келип салып койсо болбойт. Никеси бар жубайлардын ортосунда болот, эгер ансыз жашоо болбой турган болсо. Siz ayttыңыз, ока таш эркектин акчасынан болуш керек деп, биз жолдоштун тапканын чогултуп, менин тапканыма тамак аша алабыз, ал дагы болот. Эгер ынтымак болбосоңор, ал жарай берет. Маселени бар ынтымак болгондо. Аялдын тапкан акчасы ал өзү берет, өзү каалаганда жумшайт. Бирок ошону 1-2 жолу күйөөсү көрүп калса, шекшип капуу болуп, үй бүлө мындай ыңгай сабалга келип, ошондуктан ынтымак менен мамиле кылса, мындай кылса, бардыгы жарай берет. Күйөөм экөөбүз урушуп жашабай калганыбызга 8 ай болду. WhatsApp аркылуу 3 жол талагын бер, деме кандай болот? Нике бузулдубу дейт. Ошол WhatsApp'тагы маалыматты көрсөсөңүз окуп айтып берет элем, талак түштүбү жокпу деп. Анткени айтылган талактын баары түшө бербейт да. Куюлган суунун баары ичиле бербегендей эле, айтылган талактын баары түшө бербейт. Түшө турган болсо гана түшө турматты бир тууганым. Эгерде бир баланы жактырып калсам эмне кылышым керек? Айтыш керек, барып мен сени жактырып калдым. Эгер мүмкүн болсо, үйлөнсөк болобу, башкасы кандай дейсиз? Хадичени айттырган пайгамбарыбызга, Майсара деген подружкасы болгон, ошого айттырган, кабар бер, мен ошого турмушка чыгам деген. Тиги макул болгон. Мен бир тууган балдызым, өзүм кызым да чоңойтконбуз. Анан турмушка чыга турганда мен өзүм таап, менин карындаш кызым ал сен балдызым багып алгам деп өзүм алып күйөөгө берген. Бул жакшы нерсе. Кыргызда бар илгертен эле. Эгерде жакшы бир күйөө бар болуп калса, кыздарыңар же сиңдилер же туугандар болсо, же өзү деле болсо, мен ушундай сага турмушка чыгам дедим элем, ушундай киши деп жүрөт элем деп айткан, бул айып эмес. Бул айып эмес. Бул бакыт үчүн күрөш деген сөз бул. Эми өзүң айтсаң уятыраак, бир чоңураак эжелерге айттырсаң, алар айтса жакшыраак болот, адеттүүрөөк болот. Атак боло берет. Аллах насип кылып, бүгүн сиздин баяныңызды уктум. Менин таксырым бүгүнкү теманын карама каршысы. Ошондой карама каршы көп болгон үчүн мен Россияга көп келип кетем, ошол теманы тандагам биякта. Түшүндүңөр, ошону мен ошон үчүн тандагам. Эртең Мирнияга барганда балдардын тарбиясы боюнча сүйлөйбүз. Балдарга кандай тарбия бериш керек деген боюнча. Анан эми буну интернеттен чыгат да баары угуп турат, ошон үчүн бул биякта айтылган менен элдин баары уга берет деген сөз. Эртең балдардын тарбиясын уксаңар болот. Мен өзүм 5 мал намаз окуп хижап кийип үйдө олтурчумун, бирок бул таксырга жаккан жок. Өзүн тапкан акчасын мага короткусу келбей, акчасын кызганып, жакын жанында алып жүрөт. Элдин көзүнчө алтын киши. Үй бүлөсүнө мерес, муздак мамиле кылат. Элдин аялдары иштеп таап жатышат дей берип. Акыр ишке орношуп иштей баштадым. Ибадаттарымдын баары калды. Аял күйөө болуп да жашабай калдык. Сиз айткандай, телефондон кол бошобойт. Иштен үйгө келгенде жашынып келиндер менен сүйлөшөт. Болбосо өзү 5 мал намаз окуйт, мечитке келип турат. Уруш талаш көбөйдү, эмне кылышыбыз билбей калды. Мындай адам менен көздү жумуп, кулакты жаап жашай бериш керекпи? Кол көтөрөт, сөгөт, сөккөндө байкуш мамам эч жери калбайт, үйдө баатыр, көчөдө момун дейт. Мен ойлойм бүгүн оңолуп калат иншалла. Бияка келди болуш керек, сиз алып келди да. Чоо келдиңерби? Аял өзүн кордогонго койбош керек. Ойдогон койбош керек. Бирок бул ажырашып кетүү деген сөз эмес. Ажырашып кетти деген. Ошон үчүн кыздарды окутуш керек. Окутканга аракет кылыш керек. Кыздарыбызды 10 классы бүтүрүп бүтүрбөй содага киргизип окутпай калсак, укуктарын билбей калат да.
Орта Азия боюнча эң бизде эркин аялдар кыргыз аялдары. Ошолорго биз кыздардын окуганын аракет. Мен дагы 2 кызым бар, өкөнтөн окутканды каалайм сөзсүз түрдө. Анткени ошол укугун билет, башка кылат, өзүн кордотпойт. Ошого барышыбыз керек. Намаз окуган үй бүлөлөрдө, намаз окуган кишилердин аялдары деле урматтуу бир туугандар кор болуп калат. Анткени булар намаз окуган менен диндин маданияты жок, динди түшүнүшпөйт. Ошон үчүн кыздарга өзүңөр мелер өзүңөрдү байыткыла. Сөзсүз түрдө окуп шарт эмес. Балким китеп сатып ал. Мен 2 китепканага бардым. Бир жерде китептер Кудайга шүгүр бар экен. Китеп алып окуп башка кылып, укугун кандай, эмне кандай, ислам боюнча кандай укугун кандай, ошонун баарын билсең, бардык ордуна келет. Ошон үчүн силер мындай бир ошол жөн эле жүрө бербегиле, өзүңөрдү илим менен байытсаңар, иншалла жакшы болот. Анан мен ойлойм бардык ордуна келет деп.